Салам достор, сиздер менен Санжар. Азыркы учурда өлкөбүздөгү көйгөйлүү маселе ала качуу болуп жатат. Ошол боюнча шаарга чыгып, шаар тургундарынын оюн ушу ала качуу маселеси боюнча сурап көрүүнү чечтик. Санжар Моношов YouTube каналына кирип, убакытты туура жана көңүлдүү өткөрүңүз. Негизи бир эле ала качуу эмес, бул жашоо, турмуш деген оңой эмес да. Эми турмуш бир кадамга, бир жолго түшүп аткандан кийин ортодо эч кандай калп эмес, чындыктын болгону жакшы. Мисалга бири-бирин ошончолук жакшы деңгээлде билиши керек, себеби турмуш деген оңой эмес да, экөө бир кадамга түшүп аткандан кийин. Именно ала качуу боюнча болсо, ала качууга мен каршымын, анткени бул аял деген мал эмес да, көчөдөн эле салып кетип алып алган. Анан кийин антип ала качуу алгандан кийин балким эртең бир балалуу болгондон кийин ажырашып кетет. Экөө баары бир эми ажырашып кетишсе, эгерде башкасы бир күйөөгө тийиши мүмкүн, кыз бала башка бирөөгө үйлөнүп алышы мүмкүн. А ортодо кимге залакасы тийип жатат? Албетте балага. Менин оюм, ала качуу деген илгери үркүнүп убагында болгон, азыр деген андай заман эмес да. Азыр жетишкен заман. Элдин баары тең, мындай тең укук алган азыр. Ошо ала качууга аябай эле каршымын. Ар ким сүйлөшүп үйлөнгөндөр жакшы. негизи өзүңүздүн кызыңыз барбы? Кызым турмушта, балам аял алган. Бизде ала качуу болгон эмес. Сүйлөшүп эле үйлөнгөн. Ушул ала качуу жана кечээкү окуялар ушул именно ала качуу салтына тиешелүүбү же мүмкүн маселе анда эмес? Тиешелүү эле эмес эч кандай, бул туура маселе болду да. Ошол ала качууга шылтап атышат. Ала качууга шылтап атат, бирок бул аябай залакасын тийгизди да. Мындай закондо жок да. Кантип ошондой болсун? Негизи ала качуу бул салт эмес. Биринчиден көпчүлүк кыргызда аябай салт катары кабыл алышып, коомчулукта өзүңүздөр билгендей жаман окуялар болуп атат. Бул билингендери мына эл алдына чыккандары экөө, аябай чыкпай калгандары канча да. Сиздин оюңуз ошо кандай? Каршысыз? Мен каршымын да, каршы. Демек сүйлөшүп эле үйлөнүш керек. Ооба, сүйлөшүп эле ачыкка чыгып, жактырган адамыңдын макулдуулугун алып үйлөнүш керек деп ойлойм. Эми ала качуу деген илгертен калган салт да, эми салтыбызда бар, бирок эми ошону азыркы жаштар туура эмес түшүнүп эле ала качса эле, ала качканда да бир жакшы мындай ниет менен ала качпай, жаман нерселерди кылып үйүп атышпайбы? Менин оюм ошо таптакыр каршымын да. Эмнеге дегенде ата эне ушунча чоңойтот кызынчы. Анан өз колу менен чыгарган башкача да деп ойлойм да, эми өзүм жеке оюм. Неке мынтип азыр уурдап кетип, азыр вообще туура эмес болуп атат да. Негизи бизде салт деп коет го, кыргыздарда салт деп, анан ушу салтты жоюп эле салган туура да. Азыр туура сеники туура, 21-кылым дейт, андай эмес да. Мен алганда бул азыркы момент болгондо азыр кыздары ар бир өзүнүн ою болот да, жеке ойчу. Жеке ой болгону менен ар бир өзүнүн жашоонда жашаш керек да. Мен каршымын. Сүйлөшүп, ыраазычылык менен алып кеткен башкача да.